Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чи чакырылышына талапкер саясий партиялардын катышуусундагы көрсөтүүлөрдү улантмакчыбыз. Бүгүн биздин студияда Бир бол саясий партиясынын өкүлдөрү. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Руслан Акматбек Бир бол саясий партиясынын депутаттыкка талапкер, жана ошондой эле Жодар Сайдилхан Бир бол саясий партиясынын депутаттыкка талапкер. Урматтуу Руслан мырза жана Жодар мырза, студиябызга куш келиптирсиздер. Саламатсыздарбы? Эскертип өтөйүн, бүгүнкү эфирде мен Мурат Жолокеев адаттагыдай алып бармакчымын. Урматтуу Бир бол саясий партиясынын өкүлдөрү, биринчи эле суроом албетте телекөрүүчүлөргө да кызык болуш керек. Айтып өтсөңүздөр, качан сиздердин партия түптөлгөн жана эмне үчүн Бир бол деп аталышын атагансыздар? Биздин партиябыз 2010 саламатсыңарбы Кутманды кечиңиздер менен урматтуу мекендештер. Бир бол партиясы 2010 жылы 28-июнда каттоодон өткөн. Ошол күндөн тарта Кыргызстанда ишмердүүлүгүн алып келет. Неге Бир бол деп коюлган? Биздин өлкөбүз үчүн дайыма биримдик, өлкөнүн бүтүндүгү абдан маанилүү болуп келген. Ошол биздин партиябыз бүгүнкү күндө ошол миссиясы катары өлкө ичинде биримдикти жана өлкөбүздүн бүтүндүгүн камсыз кылуу үчүн колунан келген мүчөлөрү менен, партия менен, тарапташтар менен ошол бийлик бутагында алып барган иш менен ушул аруу баягы тилекти ишке ашырууга аракет кылып келет да. Демек, сиздердин партиянын түптөлгөнүнө 10 жыл болуптур бүгүнкү күндө. Эми түзүлүү убактты үнөмдөп, саясий платформаңыздарга өтсөк, саясий программаңыздар жөнүндө кененирээк биздин телекөрүүчүлөргө маанилүү жакшы жерлерин айтып өтсөңүздөр. Биз саясий платформабыз жөнүндө айтып бергенде мурда айтаар элек, мына Бир бол партиясы 7-чи чакырылышка толугу менен жаңыланып, 97% партиянын биринчи жолу саясатка бараткан талапкерлерден турат. Бул талапкерлер баары өзү билими менен эле эмес, тажрыйбасы менен дагы буга чейин эле элге түрдүү тармактарда салымын кошуп кызмат кылып келген. Ошондой эле дагы бир айтчу нерсе, эң партиялардын арасында жогорку билимдүүлөрдүн саны 95% болгон партиябыз. Алдыңкы 20-нын 60%-ы жалаң четтеги дүйнөлүк эл аралык университеттерди бүтүрүп келген балдардан турат. Анан баардык партиялардын арасында эң жаш партия десек болот, анткени орточо жашыбыз биздин 37 жаш. Ошол эле учурда эң көп айымдар болгон партия деп да айтсак болот, 37% топтун айымдардан турат. Анан дагы Бир бол бул жалпы Кыргызстандын баардык аймактарын бириктиргендей эле, жалпы Кыргызстандагы баардык этникалык топторду да бириктиргендей, бизде 26%-ыбыз башка этникалык топтордон турат. Ушул жөнүндө да айтып кетейин дедик. Эми саясий платформаңыздар. Саясий платформабыз биздин албетте биздин азыр ошол административдик реформалар, сот реформасы, экономикалык реформалар, социалдык реформалар болуп, түрдүү тармактардан турат. Биз бүгүн көрдүк, өзгөчө мына пандемия көргөздү бизге. Мына 30 жылдан бери советтик доор таркаганы менен советтик доордун каркасы деп коелу, жанагы мамлекеттик түзүлүш өзгөрбөй келген. Тилекке каршы буга чейинки саясий элиталар өздөрүндө бул түзүлүштү өзгөртүү боюнча өздөрүндө эрк таба албаган. Ошондуктан бүгүнкү пандемия көргөздү. Биз тезинен бул мамлекеттик түзүлүшүбүздү эркин базар экономикасынын шарттарына ылайыкташтырышыбыз зарыл экенин. Бул ошондуктан биздин саясий платформада соттук реформа, инвестицияларды тартып, бул жерде жумуш орундарын түзүп, биздин мигранттардын кайтуусуна, элибиздин жаштарыбыздын тышка кетүүсүнө тоскоол болуу үчүн өлкөбүздө жумуш ордуларын түзө турган экономикалык блок. Биз айтып атабыз, ар бир үй бүлөдө бирден ишкер болсун деп атабыз. Мына ишкерлерге мүмкүнчүлүк берели. Биздин 70% экономикабыз чакан жана орточо
kölömdөгү ишкерлерден турушу керек. Ошондуктан биз айтып атабыз, мына 8 миллионго чейин чыккан ишкерлерге толук эркиндик берели. Салыктардан, патенттерден бошотойлу. Себеби топтолгон патенттер менен ошол патенттерди топтош үчүн кеткен каражаттар бири-бирине барабар. Бекеринен элди кыйнап кереги жок. Өзүн өзү багып атканы үчүн биз шүгүр кылышыбыз керек, мамлекеттин мойнуна отурбай. Жаңы инвестициялардын өлкөгө келиши абдан маанилүү. Азыр дүйнө жүзү инвестициялар тартыш үчүн атаандашып аткан кезде тилекке каршы бул багытта эч нерселер жасалбай келет. Биз ошондуктан мыйзамдардын иретке салынып, эл аралык инвесторлорду коргоп, текшерүүчү органдарды азайтып, фискалдык реформаны ишке ашырып, экономикабыздын 50%-дан ашыгы көмүскөдө турат. Ушул маселелерди да чечүү биздин саясий платформанын негизги максаттарынан бири. Рахмат, саясий программаңыздарды мынакей жалпылап айтып өттүңүздөр, бирок менде мындай суроо жалпылап атат, урматтуу Руслан жана Жодар мырзалар. Сиздерди азыр угуп отурсам, ушу 16 бүгүнкү күндө аттанып аткан 7-чи чакырылышка башка саясий партиялардыкындай эле сиздердики деле багыттар окшош экен. Же мен жаңылып атам, кандай өзгөчөлүктөр бар сиздердин ушу саясий платформада? Эми эң негизги өзгөчөлүк мындайда, жанагы сиз бир бол деп атын сурабадыңызбы? Ошол жерде бул аты жөн эле мындай жөн жерден эле же болбосо жөн эле бир чакырык же лозунг катары пайда болгон жок да. Анткени биздеги эң чоң көйгөй бизде абдан баягы көп багыттарында чаржайт да. Мисалы ошол эле бизде түндүк түштүк маселеси бар. Ошол эле өнүгүү трайбализм маселеси бар. Ошол кезде эле биздеги мисалы жашаган этникалык баягы көп эле араздашуу болуп келди. Экономикалык багытта дагы бизде бир мындай иреттүү бир алдыбызда бир видение жок, мындай көз караш, жалпы бир көз караш, туруктуу бир көз карашыбыз жок. Бизде ошол мекен үчүн, өлкөбүздүн келечеги үчүн баарыбыз бир бололу, бир багытта аракет кылалы. Ошондо өлкөбүз өнүгөт деп, анан бир бололу деп мына бир чакырык таштап биз кадам таштадык да. Бир болдун эң чоң өзгөчөлүгү бүгүнкү күндө биз сырткы карызга, сырткы жардамга эмес, Кыргызстандын ичинде өзүбүздүн элибизге, өзүбүздүн улутубузга, өзүбүздүн ички дарамет потенциалыбызга таяналы деп атабыз да. Анткени эмне болуп келген? Азыр биз дайыма эле баягы өнүгүү жолун мисалы байкасаңар, Кыргызстанда өнүгөбүз дегенде эле дароо бул өнүгүү маселеси кимге ташталган? Бизде бүгүнкү күндө өнүгүү маселеси жалаң эле эл аралык фонддор, эл аралык уюмдарга ташталып койгондо тилекке каршы. Алар менен да кызматташуу керек. Бирок биз ошолорго эле мындай таяна беребиз. Анан экинчисинде биз баягы өнүгүү десек эле сырттан эле же карыз алабыз, же жардам алабыз. Бирок биз бүгүн өзүбүздүн ишкерлерибизге маани бербей келебиз. Бүгүнкү күндө бизде өлкөбүздөгү баягы тегерегинде кошуналардан айырмаланып, биз бүгүндө өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн мекендештерибиз өз алдынча оокат кылганды үйрөнүп калышкан. Ошол потенциалга маани бербейбиз. Бизде абдан мисалы ошол эле биздин мекендештерибиз бар, башка өлкөлөрдүн экономикасын көтөргөнгө жардам берип атпайбы? Эмнеге бул мекендештерибиз биздин өлкөбүздү көтөргөнгө потенциалын колдонот? Рахмат, Руслан мырза, сизге. Бул жерде эң маанилүү маселе биз ошол эркиндикке таянып атабыз да. Биз ошол мекендештерибизге жанагы жарандык коомдагы көрдүңүз го ыктыярчыларды. Ошол потенциалды биз өлкөнүн өнүгүүсү үчүн колдонушубуз керек. Рахмат, Руслан мырза, мынакей 29 жылдан бери эгемендүүлүк мезгилинде сиз айтып атасыз, мынакей эмне үчүн анда сиздер айтып аткан ушу көйгөйлөр чечилбей, өнүкпөй келген? Мисалга эмне тоскоолдук болгон? Мен айтып кетер элем, бул сурооңузга тилекке каршы Кыргызстан 29 жылдан бери популизмдин баткагына тыгылып калган. Эгер бүгүн тилекке каршы саясий элита жалаң популисттик мүнөздөгү адамдардан турат. Жаратмандыкты биз саясий элитада көрө албайбыз. Азыр аттанып аткандардын дагы бир бөлүгү түрдүү элдин маселелерин, мисалы үчүн динди колдонуп же улуттук сезимдерин колдонуп же башка же батыштык немелерди колдонуп дагы эле карасаңыз көп популисттер саясатка. Сиздердин ушул саясий платформада, программасында популисттик өзүңүздөр баса беле өтсөңүздөр, анда жокпу кадамдар?
биздеги негизги айырманы айтып кетейли. Мына бул жогорку кеңеш бир улай эле суроо берип коеюн, ошого деле жооп берип кетсеңиздер болот. Канчалык деңгээлде сиздер ушул түзгөн бүгүнкү күндөгү платформаңыздар саясий ошо 5 жылдын ичинде ишке аша алат? Мындай айтаар элек, популисттик жокпу дегениңизге мен жооп катары, мына дүйнө азыр чоң кризисте турат. Пандемиядан улам. Кыргызстан бул кризисти эки эсе сезип атат. Себеби мамлекеттик түзүлүшү экономикасы ылайыкташпаган эркин базар экономикасына. Бул себептен айтаар элек, мына азыр ал жогорку кеңеш эң жогорку деңгээлдеги бүт бардык мыйзамдар, эрежелер чыгарылчу жер. Ал жер бир концерт залы эмес, артисттер барчу. Ал жер бир стадион же бир машыгуу жер эмес, спортсмендер барчу. Ал жерге алдыңкы университеттерди бүтүргөн юристтер, дүйнөлүк практикага ээ экономисттер барыш керек. Кризис менеджерлер барыш керек. Ошондо бизде туура эрежелер жазылат. Мунун үчүн азыр биз тышта окуп келген, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын көргөн, велосипедди жаңыдан ойлоп таппаган ушундай тажрыйбага жана билимге муктачпыз. Ошого айтып атабыз, биздин топтун 20% алдыңкы 20-нын 60% дүйнөнүн алдыңкы университеттерин бүтүргөн балдар. Булардын аркасында, өздөрүнүн аркасында да тажрыйба бар. Биз жаш дегенден жаш деп айтпайт элек, ар бирөөбүз 40-ка чыгып калдык. Ошондуктан биз бул тажрыйбаны, бул билимди элибиздин кызматына, өлкөбүздүн келечеги үчүн колдонгонго даярбыз. Рахмат. Мен суроомо канчалык ошо толуктап койсоңуздар, ошо суроого да кошто кетсек, канчалык деңгээлде сиздердин саясий платформаңыздар 5 жылда ишке ашат деп ишенесиздер? Жолдорумуздан айтканда мен толуктап кетейин. Азыр коомдук талап эки нерсе аябай чоң да. Биринчи билимдүү кадрлар, экинчиси жаңылануу. Өнүгүү деп айтсак болот. Бир болдун эң чоң өзгөчөлүгү бүгүнкү күндө ошол жанагы 98% жаңылануу деп атпайбы жолдорумузда. Ошол жаңыланган кадрлар булар асмандан же болбосо сырттан келген жок. Булар ушул канча жылдан бери ушул Кыргызстанда 10 жылдап коом менен, эл менен өлкөнүн өнүгүүсү үчүн жан үрөп иштеп келаткан биздин эле улугуздар. Биздин эле мекендештерибиз. Булар коом, жарандык коомдо, медиада, бизнесте, кээси мамлекеттик кызматта такшалып тажрыйбага ээ болуп, эми баягы жасап аткан иши кумга сиңгенде жок болгон үчүн азыр булар саясий платформага келип, ошону ишке ашыргантат. Бизде өлкөбүздө өнүгүүнү камсыз кылуу оңой. Эгер биз бүгүн жанагы бийлик бутактарынын арасынан тең салмактуулукту камсыз кылсак, ишкерлерге эркиндик берсек, биз өлкөбүз бир өнүгүү нукка түшөт. 5 жыл бул деген 5 жылда мына Грузия 7 жылда бүтүндөй өлкө коом өзгөрүп кетти. А бизде 5 жыл деген убакыт бар. 5 жылда мунун баарын ишке ашыруу эң негизги маселе. Биз бүгүн жанагы артка кетүүдөн кайтып өнүгүү жолуна түшүшүбүз керек да. Эң чоң маселе ошол. Эл үчүн эмне керек? Эл үчүн абдан эле жөнөкөй нерселер керек да. Эл үчүн бүгүнкү күндө мунун турмушун жакшыртыш керек. Элибиздин турмушун жакшыртыш керек. Иш орундары менен камсыз кылыш керек. Эл үчүн бүгүнкү күндө жанагындай элибиз талап тентиби өлкөбүздүн ичинде бала бакырасы жакындар менен чогуу жашаш керек өлкөбүздүн ичинде. Биз муну жасай алабыз, колубуздан келет. Биз дагы болгондо мынтип айтпай элебиз да, силер бизди шайлагалаңар, биз кыйратабыз деп. Жок, биз элге айтып атабыз, келгиле чогуу бирге жасайлы деп атабыз да. Бүгүнкү күндө анткени тилекке каршы бизде мамлекеттик органдар карапайым элди укпай калганда. Ошо элден талап ошондой болуп атат. Биз эң биринчи ошо элдин ишенимини камсыз кылышыбыз керек болду. Эгер бийлик менен элдин ортосунда ишеним камсыз болсо, анда биз бул ишенимдин негизинде биз өлкөбүздү 5 жылдын ичинде тааныбай тургандай кылып өзгөртө алабыз да. Рахмат. Бардык ушу сиздерге окшоп келип аткан депутатка талапкер адамдарга ушул суроо берилип атат. Сиздерге да мен берип өтсөм, жеке эгер ушул урматтуу Руслан мырза жана Жодар мырза сиздер Кудай буйруп депутаттык мандатты алып, ошо 7-чи чакырылышта иштеп калсаңыздар, биринчи эле көтөрчү маселеңиздер жана негизи эле эмне үчүн депутат болууну каалап атасыздар? Биз биринчиден башка партиялардан айырмаланып, бизде партия ичи атаандаштык жок. Биз идеянын тегерегинде бириккен жаратмандардан турабыз. Биз үчүн сиз кайсы жерде болбоңуз, ошол жерден биздин талапкер өтсө болду. Биз үчүн идея өткөнү маанилүү. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарды чакырып кетер элек. Бизди
каерде болбогонуна карабастан бизди колдосун. Эң биринчи жасала турган нерселер жөнүндө айта кетсек, биздин максатыбыз Сиз өзүңүз жөнүндө айтсаңыз. Жеке мен өзүм өзүңүз жөнүндө жасай турган эки кыска мөөнөттө жасай турган нерсе, биз парламентке деңгээлин көтөрөлү деп атабыз. Парламентке жаңы маданият алып келели деп атабыз. Ошондуктан биз биринчи келээрибиз менен эле эл сыяктуу эл өкүлдөрү дагы ал жерде биометриясынын негизинде өзүнүн бармагы менен добуш берүүнү камсыз кылабыз. Ал жерде отурган эл өкүлдөрү келип кеткенин эл көзөмөлдөй алат. Бармак мөөрү менен Бирөө үчүн эмес, бирөө үчүн 10 киши баспай, жалгыз ар ким өзү үчүн баскандай. Ар ким өзү үчүн баскандай болот. Ошондо көрөбүз ишкерлердин жумушун таштап коюп ошол жерде отура алабы экен, отура албайбы экен. Ошондо чындыгында парламенттин деңгээли жогорулайт деп ойлоп атабыз. Ошондой эле ал жерде көтөрүлгөн коомдук укугудагы бүт бардык мыйзамдарды биздин жаңы тиркемебиз менен эл өзү добуш бере алат. Катыша алат. Биз алардын өкүлүбүз. Эгер эл колдобогон бир мыйзам сунушу боло турган болсо, биз ага добуш бербейбиз. Дагы бир маанилүү маселе, жеке мен үчүн мына 8 жылдан бери преференциалдык шайлоонун маанилүүлүгүн айтып келебиз. Тилекке каршы баш мыйзамыбызда эл өкүлүн президентти жана жергиликтүү кеңештин мүчөсүн эл шайлайт дегенибиз менен бүгүнкү күндө эл шайлабайт. Бүгүнкү күндө партиянын лидери тизмени түзөт, эл болсо ошону бекитет. Ошондуктан биздин максатыбыз биринчиден болуп ошол элдин эл өкүлүн шайлоо укугун кайтарып берүү. Биз ошол эле учурда парламентаризмдин негизги багыт экенин белгилеп, партиялык системаны коргоп, эл биринчи партияны тандасын. Анан ал партиянын ичиндеги белгилүү талапкерге адрестүү түрдө добуш берсин. Ал киши 120-чы болсо да биринчи болгонго укук түзүлсүн. Ошондо капчыктуулардын эмес, эл сыйлаган, элдин кадырына ээ интеллигенциянын, дарыгердин, мугалимдин парламентке келип, парламенттин чынында легендарлуу ордусуна шарт түзүлөт. Рахмат. Руслан мырза, сиз жеке депутаттыкка эмне үчүн баратасыз? Мен азыр могу бир айдан бери баягы электорат менен эл менен чогулуп атабыз, анан укпагандын баарын уктук да. Элдин ичинде эле мындай ишеними калбаптыр. Анан биз жаңыртабыз десек деле болбой, элдин баягы ызасы, нааразычылыгы дагы күч да. Эң биринчи маселе ошо ишенимди кайра кайтарыш керек. Менин бараткан себеби, мен 10 жылга жакын ошол жарандык сектордо ишкердикти өнүктүрүү боюнча анан медиа тармагында иштедим. Анан мени көргөнүм, биздин эл демилгелүү экен. Түйшүгүн таткандар көп экен Кыргызстанда, бири-бирине жардам берем, өлкөнү өнүктүрөбүз, мекенчил негизи биздин мекендештерибиздин баары. Бирок булар алып келип аракетинин баары бир жерге жеткенде кумга сиңгендей жок болот экен. Эмнеге? Анткени жогорку жактагы бийлик кайдыгер болуп калат. Же болбосо элди артка тарткан мыйзамдар чыгарып, кайра биздин ушунча аракеттин баарын кайра артка тартат. Анан эң коркунучтуу нерсе бул жанагы акыркы кейиштүү бул пандемия болгон окуялар болду да. Биз ошол жерде көрдүк, эгер биз башкача аракет кылбасак, эгер биз улутту бириктирбесек, эгер биз жаңыланбасак, биз бүгүнкү күндө мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп коюшубуз мүмкүн экен. Биз мындай биз өлкөбүз жөнүндө эртең келечегибиз жөнүндө сөз кылбай калышыбыз мүмкүн да. Ошондон улам мен бул жолду дагы биз бийликке барып, жогорку кеңешке барып колго Кудай буйруп эл тандоосу боло турган болсо, ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып өлкөдө бир бурулуш жасайлы деп атабыз. Эң чоң максатыбыз ушул. Болбосо эми Каражанды топок деле багат экен. Үнөтө берет экен. Ал жерге барып ошол команда, бул жерде эң негизги мен ишенгеним ошол команда болуп атат да. Ошондой саналаш, пикирдеш, бирдей баалуулуктагы бир команда кетип баратат. Ошол команда менен биз бурулуштарды, өзгөрүшлөрдү жасай алабыз деген ишеничтебиз да. Сиз мындай Руслан мырза сөзүңүздү айтып өттүңүз. Бүгүнкү күндө эл аралап жүрөбүз. Көпчүлүк калкта ошо жогорку кеңешке нааразычылыктар көп деп. Анын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Бир гана элдин нааразычылыгы, бир гана жогорку кеңешке эмес. Элдин нааразычылыгы бардыгы эле бийлик бутактагы. Болгондо да жогорку жактагы жогорку кеңеш, сот, жанагы өкмөткө гана, президентке гана эмес. Бүгүнкү күндө биз нааразычылык ошол жергиликтүү бийлик органдарына да, ошол эле акимге, ошол эле өкмөттүн жер-жерлердеги ыйгарым укуктуу себеби себеби эң эле биринчи себеби, мисалы мен ошого таң калам да, бийлик барып, ошол өкүлдөрү барып, мамлекеттин орган өкүлдөрү барып, ошол жерде карапайым калкты укпай калган. Коммуникация кылбай калган да, байланышпай калган. Тирүү жандуу түз байланыш болбой калган. Экинчисинен эң чоң элдин нааразы болгон нерсе
ошол бизди башкаргандар дейт. Бизди башкаргандар, мамлекеттик органдын жетекчилери, бийлик бутактарынын жетекчилеринде ичинде элдин түйшүгүн тартайын, элдин көйгөйүн чечейин деген күйүт жок. Эң чоң нааразычылык ушунда. Силер билесиңер, баягы биз илгери футбол ойногондо биздин футболдун команда барып туруп эмеден марага жеткен эмес, финалга жеткен эмес. Бирок баарыбыз эмне кылганбыз? Аларды аябай кубанганбыз, сүйгөнбүз, себеби алар Араб Эмираттарында болгон. Алар биздин таламыбызды талашып жеңиш үчүн, байракты баягы желегибиз желбес үчүн колунан келген баардык аракетин жасашкан. Ошол күйүттү булар биздин мамлекеттик орган жетекчилеринин көрбөй атат. Эң чоң нааразычылык ошондо да. Элдин түйшүгү, турмуш жакшы. Дүйнөдө баардык практикада бир эле критерий бар мамлекеттик органдын ийгилигин же ийгилигин. Жөнөкөй карапайым элдин турмушунун жакшырышы. Эгер жөнөкөй карапайым элдин турмушу жакшырып атса, анда мамлекеттик орган, мамлекеттик жетекчилер ийгиликтүү. Турмуш жакшырбай атса, анда алар ийгиликсиз да. Рахмат. Жөнөкөй. Бул Руслан мырзанын мына диагнозунан кошумча катары. Мунун себеби эмне десеңиз, бийлик элде эмес тилекке каршы. Biz ошондуктан жана аймактык территориалдык реформабыздын негизинде биз бийликти элге, аймакка кайтарабыз деп атабыз. Биз айтып атабыз, мына областтар керексиз бир аларды жоёйлу. Аймактык реформанын негизинде райондорду ирилештирип, мисалы 2ден район кылып туруп, бириктирип, өкмөт башчысы менен түздөн-түз 20-25 район иштесин деп атабыз. Анан эң маанилүүсү чарба маселелерин толугу менен ошол аймактын өзүнө берели. Эң бүгүнкү күндө 12% салыктар жерлерде калууда. Биз ошолордун көлөмүн көбөйтсөк, үлүшүн көбөйтсөк, мына 50%га чейин салыктарды ордорунда калтырайлы деп атабыз. Саламаттык сактоо, билим берүү маселесин да керек болсо аймактарга берели. Борбордук бийлик жалгыз гана коопсуздук менен алек болсун. Баардык башка тармактардан чыксын, ишкерлерге атаандаш болуудан чыксын деп атабыз. Анан эң маанилүү жери болсо бул бийликти, жергиликтүү бийликти, айыл өкмөтүнүн жетекчисин, акимди ошол чарба иштерин караган, шаардын мэрин эл түздөн-түз шайлашы керек. Ал эмес, биз айтып атабыз, мына билим берүүдө мектептин директорун да ата-энелер кеңеши менен мугалимдерден турган кеңеш шайласын 5 жылга. Эгер 5 жылдын ичинде 2 жолу ОРТ көрсөткүчү ошол мектептин төмөндөп кете турган болсо, автоматтуу түрдө алынсын жумуштан. Ушунда элдин астында эсеп берген абалга келет. Биз айтып аткан көйгөйлөр бүгүнкү күндө советтик доордун каркасы калып калган. Баягы орустар айтат, эмнеге Россиянын автопрому жакшы машина чыгара албайт. Машина чыгарса эле танкага окшоп калат деп атпайбы? Ошондой болуп биздин мамлекеттин каркасы дагы советтик доордон калып калган. Советтик доорду сындаганыбыз жок бул жерде. Бул жерде биз ал кеткенден кийин, жаңы эркин базар экономикасына өткөндөн кийин мамлекетибиз да ошого ылайыкташышы керек эле. Бирок тилекке каршы ылайыкташпаган үчүн эл менен эсептешкен акыбалга келбей калган. Биз ошондуктан айтып атабыз, мына биз үчүн маанилүү маселе бийликти элге, аймакка кайтаруу. Аймак өзү чечсин инвесторун. Кен байлыгы болобу, башкасы болобу, өзү конкурсун өткөрсүн. Бул жердеги госгеология жана башка уюмдар көзөмөлдөп берсин ошол конкурсун. Эл өзү алып келген инвесторду, эл ошондон 50% жерлерде калып атса, өзү эле коргоп алат, кубалабайт жана антип. Экологиясын дагы өзү бизден жакшы коргоп алат. Ошондо ички миграция токтойт, тышкы миграция токтойт. Эл ошол аймак жетекчилерин четте окуп келген балдардан, конкурстан бири-бири менен атаандашып коюп алышат. Рахмат, сиздерде мынакей туура 25 мүнөт азыр маек кылдык. 5 мүнөт убактыңыздар бар. Эркин микрофон. Сиздерди эртең шайлай турган, 4 октябрда шайлай турган адамдарга дагы кайрылып ойлонуңуздарды билдирип өтсөңүздөр болот. Урматтуу мекендештер, кадырлуу агайын туугандар, 4 октябрь бир күн. Абдан маанилүү күн. Бул шайлоо эмес, бул тандоо. Анткени биздин бардык баягы кемчилигибиз 30 жылдагы чоң катабыз, бизде ошо тилекке каршы эч бир заман адилеттүү шайлоо өткөн эмес. Мен баарыңарды 4 октябрда бир күн шайлоого баарыңарды өтүнөт элем. Барып жүрөгүңүзгө жаккан партияга добуш бериңиздер. Бул абдан маанилүү. Баарына каршы добуш берүү бүгүнкү күндө чечим эмес. Ошондой коомдо ошондой сөз болуп атат. Баарына каршы добуш берсеңер, бул шайлоону бир ай дагы
жылдырып коет. Bir aydan кийин дагы bir шайлоо болот. Ошол эле партиялар келет. Бүгүнкү күндө эртең 4-октябрда bir күндө силер элдин таламын талашкан, элдин түйшүгүн тартам деген, элдин үнүн жеткирем деген, мүдөөсүн чагылдырам деген оппозициячыл маанайдагы партияларга, жүрөгүңөр жаккан партияларга бериңиздер. Bir günde эмне өзгөрөт? Эгер биз туура тандоо жасасак, bir күндө 4-октябрдан кийин ошол элдин түйшүгүн тарткан партиялар келе турган болсо, биринчиден татыктуу кадрлар, билимдүү кадрлар келет. Элдин баягы көйгөйүн чечем деген күйүтү бар кадрлар келет. Экинчиси, Кыргызстан өнүгүү жолуна түшөт. Артка кайтуудан, кечеңдөөдөн токтойт. Үчүнчүдөн, Жодор мырза айткан аябай маанилүү маселе, бийлик элге кайтат. Эски ускулар кетет. Коррупция токтоп, жылына жанагы биз жоготкон $700 миллион казынага кайтат. Баш аламандык токтойт. Эң негизгиси, бийликтин ортосундагы тең салмактуулук ошол күндөн баштап орной баштайт. Андан кийин эң эле негизги маселе, бүгүн өлкөбүздү, элибизди артка тарткан мыйзамдар ошол 4-октябрдан баштап, эгер силер добушуңарды ошол элдин түйшүгүн тартам деген партияга берсеңер, ошол мыйзамдар токтоп, жанагы эски ускулар, коррупционерлер бизди өлкө ичинде дагы, эл аралык аренада дагы шермендөө кылуу жарыяны токтойт ошол менен. Ошондуктан 4-октябрда bir күндө өлкөбүздү бурулуш жасап өзгөртө турган күндө баарыңар добушка катышууңарды өтүнөм. Сөз сизде. Урматтуу шайлоочулар, 2020 жыл жалпы дүйнөгө болгондой эле Кыргызстан үчүн дагы чоң сыноолордун жылы болду. Мына өзүңүздөр көргөндөй пандемия каптап, канчалаган өзүбүздүн жараныбыздан ажырадык. Bunun себеби 30 жылдан бери өзгөрбөй келген мамлекеттик түзүлүш. Бирок ошол учурда дагы экинчи сыноо бул биздин элибиз бир болуп, ушул сыноодон ийгиликтүү чыгууну жалгыз элибиз баатырдык менен ишке ашырды. Буга ишкерлерибиз, биздин тышта жүргөн мекендештерибиз, жалпы баардык калкыбыз улутуна, динине карабай бирге бул жеңишке жеттик. Бирок мына bir ay өтпөй, ушул сыноодон дагы бир чоң сыноонун астында турабыз. Бул сыноо болсо шайлоо. Бир болгон элибиз бир заматта бөлүнүп, партияларга бөлүнүп, мына бизди ажыратуу аракеттери жасалып жатат. Ошондуктан биз айтар элек, биз өнүгүш үчүн, балдарыбыз тышка кетпеш үчүн, биздин мекендештерибиз кайра кайтып келип, бул жерге инвесторлордун келиши үчүн бир болойлу. Бир болуш үчүн сиз эртең шайлоодо 4-октябрда жүрөгүңүз менен, абириңиз менен добуш бериңиз. Ал жердеги 1 минутуңуз жалпы 6 миллиондун мындан кийинки 5 жылын аныктайт. Эч бир технология бүгүнкү күндө сиздин кимге добуш бергениңизди аныктай албайт. Андай болгон сөздөргө ишенбеңиз. Жүрөгүңүз менен добуш бериңиз. Буюрса, сиздин колдооңуз менен жаратман күчтөр Кыргызстанга жакын келечек алып келет. Биз сиздерге кызмат кылганга даярбыз. Сиздер бизди колдогонго даярсыздарбы? Рахмат, урматтуу Бир Бол саясий партиясынын өкүлдөрү бүгүн биздин студияга келип, ушу саясий платформасы программаңыздар тууралуу кеңири маалымат берип, телекөрүүчүлөр менен ойлоруңуздар менен бөлүшкөнүңүздөргө ийгилик кааламакчыбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.